мүйізді болабыз деп құлағымыздан айырылып қалған жоқпыз бу? Есіңіздерде болса, өткен жылдың күз айларында Нарын шаарына 3 электробус алынып келінгенде қуаныч қойын қуатпай, далай төбетейлер көккө ырытылған. Ошондо облыс бородалардын айрымдары буга чейин өздөрүнө ак ниети менен кызмат кылып келген эски троллейбустарды жеришип, телегелери тегиз болгонсуган. Барысына убакыт тараз эмеспи? Кычыраган кыш аязынын биринчи күнүндө эле электробустардын экөөсү таптакыр токтоп, бирөөсү эптеп эл ташымыш этүүдө. Дагы жакшы, өлкө боюнча эң арзан такси бизде экен, кереке ошолор жарап, коомдук унаа кызматынын кылынын кыйшая түшкөнүн билдиришпеди. Антке менен саламатсыздарбы? Наши люди в булочную на такси не ездят. Сыягы бу кебетебиз менен кыргыз тилиндеги арзанчылык деген сөз архаизмге айланат көрүнбөйбү? Болбосо, энергетика министри Таалайбек Ибраев ушул жылдын май айынан тарта электр кубаттуулугуна баалардын көтөрүлөрүн айтып, көпчүлүктү кумсартпайт эле да. Манастан чубак кембире дегенсип, жыл жаңырары менен Нарын шаарындагы көп кабаттуу үйлөрдө күн кечиришкендер үчүн жылуулук наркы 25%га көтөрүлбөспү? Антке менен ушуларга маанай ачылбай, капа болуп жатканыбызда, министрлер кабинетинин төрагалык ээрине жакында эле отурган Адыл Касмалиев республика бюджети дефициттен профицитке көтөрүлгөндүгүн сүйүнчүрөп жатпайбы? Мунусуна караганда каржылык акыбалыбыз анча жаман эместей. Демек, эмитен эле кейип кепчип, жаман төбөтейди жерге чаппай, жакшылыктан үмүт үзбөйлү. Андан калса, башкалардын кампаларындагы жемди өздөрүнүн күнөшөлөгөн жемкорлорго каршы күрөш күндөн күнгө күч алып, биринин артынан бири темир тор артына киргизилүүдө. Факт өжөр да, расмий маалыматтар тастыктап тургандай, арталган 4 жыл аралыгында мамлекетке келтирилген 168 миллиард 287 миллион сом өлчөмүндөгү ийри зыяндардын орду толтурулуп отурат. Буга кошумча өтмөн кылымдын 90-жылдарында жетик ойлонулбай, оңду, солду текеден арзан баада сатылган жерлер, завод, фабрикалар, балдар бакчалары, пансионаттар, стадиондор жана башка ушул сыяктуу 1174 объект мамлекеттин менчигине кайтарылган. Мына ушундай коррупциялык карамтарына байланыштуу 1373 көпөс кылмыш жоопкерчилигине тартылышкан. Буга чейин алардын бир тобу акчалай айыптарды төлөп коюу менен эркиндикке чыгышса, эми мындай ачкөздүктөр үчүн өздөрү да, бала бакырасы да, тууган тушкандары да аеосуз жазаланышмакчы. Если кирпич вор, он должен сидеть в тюрьме. Жыл жаңырып жаңырмай, жогорку кеңештин депутаттары жакалашканга чейин барышып, өздөрүнүн шайлашкан электораттын ооздорун ачырды. Ооба, дүйнөдөгү өлкөлөрдүн парламенттеринде кээде бири-бирине кол көтөргөнгө чейин башкан инциденттер көп эле болот. Антке менен кылымдарды карткан кыргыз эли тезертен эле улууга урмат, кичүүгө ызаат көрсөткөндүгү менен өзгөчөлөнүп, кандай кырдаал болбосун, оң колдун ачуусун сол колу менен баскан. Жашы карысына, карысы жашына кайша айтуу абдан кечиримсиз эле. Тилекке каршы дал ушул улуттук менталитетибиз таптакыр унутта калган өңдүү. Буга өздөрүн элита санашкан эл өкүлдөрүнүн айланасындагылардын көздөрүн алышпай, төмөнөгдөй күпүлдөшкөндөрү мыкты далил. А регламентти сыйласаң сен менен да бузуп атасың. Кантип бузуп атам мен сени? Сөз бербей коюп атасың. Сөз бербей коюп атам. Ар бир эмки кишиге бияқта дагы депутаттар турат да кантип берем мен? Убакыт алып атпайсызбы сиз? Кайра чыгып. Эмне болуп атасыз мен? Менин дагы деле убактым бар, Нурбек Өрбек. Сүйлөңүз, сизге жазылыңыз дагы беребиз убакыт, сүйлөңүз. Нурбек Өрбекчи, мына мен сүйлөңүз. Жыйынтыктап коеюн. Экинчи жолу жазылыңыз, кайра сүйлөңүз. Жо, жана сөзгө чыккандай эмнеге бербей койдуңуз? Мен өзүм маселем менен чыккан. Кайра чыгып атпайсыз. Мен элдин маселеси менен кайра чыкканга милдеттүүмүн. Кандай түшүнбөй атасыз, Нурбек Өрбекчи? Элдин маселесин көтөргөнгө мен милдеттүүмүн. Эл мени ушу жерге шайлаган, биздин маселебизди көтөр деп. Нурбек Өрбекчи. Мен бул регламентти сакталышын. Мен эл шайлабай, мен эмне президенттин сунушу менен келип калдым бу жерге. Жаңы эле босогузду аттаган ушул жылдын аягына чейин Теңир Тоо жергесинде 11 мектептин курулушун аяктоо мерчемделүүдө. Нарын облустук капиталдык курулуш башкармасыналардын билдиргендерине караганда, баарысының толук каржылангандыктан жаз айларында башта турган жумуштардын жүрүшүндө үзгүлтүктөр болбойт. Антке менен арасында
5-10 жылдап бүтпөй жаткандар да жок эмес. Алардын бириндеги кайдыгерлик биздин чыгармачылык топтун назарына илинген. Кыш шилдесинде минтип дене тарбия сабагын сыртта өткөрүүгө аргасыз болушкан Нарын районунун Жыланарык айылындагы Калыгул Жусупов атындагы орто мектептин окуучулары. Алар бүгүнкү кабылышкан ыңгайсыздар ушуну менен бүтүп калбайт. Өздөрү баш маанеттешкен имарат мындан 70 жыл мурун элдик ашарыкмасы менен турузулгандыктан заманбап билим алуу үчүн тиешелүү шарттар жок кесе. Балким мындагы 200 баланын ар кандай деңгээлдеги олимпиадаларда жана жалпы республикалык тестирлөөдө чеке жылтарлык ийгилик жарата албай жаткандарынын башкы себеби ушундадыр. Мен иштегеним эле 10 жыл болду. 10 жылдан бери ушул эле площадкага сабак өтүп келем. Кышкысын кыйын эле болот. Футбол ойногондо катуу тердеп калат балачы. Анан ошондо иммунитет слабый балдар ооруп эле калат. Эртеси күнү сабак келбей калган күндөр болот. Анан балдарды колдон келишинче оорутпаганга аракет кылабыз. Чындыгында жогорулгай жаңылыштан арылуу кызыкчылыгында 2022 жылы 150 орундуу жаңы мектептин курулушу башталган. Бирок аны аягына чыгаруу милдети жүктөлгөн Акана курулуш фирмасынын адистери же нарынын катаал ышына туруштук бере алышпадыбы, же акчаны кымыруунун амалы беле айтор көп узабай бастыра беришкен. Баарынан да алардын артынан сая түшүп, кайра артка кайтарууга бирөөсүнүн да даабагандыгы кызык. Ал эми облус, район бийликтеринин жана тиешелүү ведомстволордун мындай көңүл коштугу жергиликтүү эл тарабынан коррупция аракети катары бааланууда. Эгер сөз болуп жаткан объекттин жалпы сметалык наркы 111 миллион сом экендигин жана анын болгону 5 миллиону гана өздөштүгөндүгүн көңүлгө түйсөк, көпчүлүктүн күмөн саноосунун жөнү бардай. Бир аз эле иш болду дагы июль айында токтогон, ошол боюнча иш боло элек. Анан ал мектепти жалпы окуучулар, мектеп жамааты, жалпы эл күтүп атабыз. Эртерээк бүтсө ошо биз дагы заманбап жакшы мектепте билим алсак деп үмүт кылып, тилек кылып атабыз. Капиталдык салымдар беренесинен 150 орундук Калыгул Жусупов атындагы орто мектебинин курулушу башталган. Бирок ошол толук кандуу иш болбой калгандыктан биз Нарын облустук капиталдык курулуш башкармалыгына кайрылып маалымат алдык. Жаз айлары менен башка фирма улантаарын билдиришүүдө да. Негизи биздеги мыйзам актыларында ар бир курулуштун буйртмачысы болору жана ал жалпы жумуштардын жүрүшүнө тыкыр көз салары баса белгиленген. Сыягы дал ушул талапка Нарын облустук капиталдык курулуш башкармасындагылар көз жумду мамиле жасашкандай. Эске салсак, буга чейин ушундай кайдыгерликтен Кочкор районундагы көпүрөгө делинген ири сумма кимдир бирөөлөрдүн сол чөнтөктөрүнө шолонуп, алигиче дайыны табылбайт. Тактап чыкканда бүгүнкү күнгө жасалган жумушу 4 миллион 600 миң сомдун жумушун аткарылды. Мурунку подрядчик тарабынан. Ал эми ошол калган остаточный суммасына кайра тендерге чыгарабыз. Кудай буйрса бир жакшы подрядчик утуп алса, анан жаз алды менен кайра жумуштар жанданып башталат толук кандуу. Колдогу маалыматтарга таянсак, Нарын облусунда жөндүү да, жөнсүз да себептер менен курулуштары кыйлага созулган объектилер ондоп саналат. Маселен, алардын арасындагы Актылар районунун Актыл айылындагы мектептин бүгүнкү дейре бүтпөй турушунан андагылар ар кайсы жерге көчүп конуп билим алышууда. Бүгүнкү айталы дегенибиз мына ушулар болду. Анткен менен саламатта калыңыздар.